Эмне дейт? Бул шамал, жагымдуу шамал мусулман менен мусулман эмесин ажыратып коет экен да. Мусулман эмес өлбөйт, мусулман эле өлүп кете берет. Эми мусулман калат. 8-чи белги. Хабаши Эфиопияны айтат. Ошол жерде келип туруп Каабаны талкалайт экен туугандар. Мына Каабаны ошо талкалайт экен. Андан кийин ошол Хабаша, ошол эфиопиялык кафырлар келип үстөмдүк кылып, жерде ошол башкарат экен, зулумдук, бузукулук жалпы таркайт экен, уятсыздык өтө күчөйөт экен. Адамдар жаныбарларга окшоп көчөдө эле кошулуп калышат экен. Ушунчалык абийирсиз, ушунчалык уятсыз, ушунчалык зына күчөйүп, көчөдө эле ушундай арам иштер кылына баштайт экен туугандар. Ошондо келип анан кийин Каабаны талкалайт экен. Ла ястахриджу канзул Каабат илля дусвайкатайн минал Хабаша деп Абу Дауд шарифте келет. Ошол Каабанын түбүндө кен бар экен туугандар. Ошо кенди суайкатайн дегени мына эки кичинекей балтырлуу деген сөз. Эки кичинекей балтырлуу бир негир келет экен дагы, ошону казат экен. Ошону анан кийин Каабанын ар бир ташын талкалайт да. Ар бир ташын талкалайт экен. 9-нчысы от чыгат экен туугандар. Отту билесизби? От кандай болот? Бул кыяматтын акыркы белгилеринен болот. Бул хадисте Абу Даудта келет: "Ва ахиру залика тахруджу нарун минал Йемен." Йеменден от чыгат экен. Йемен бар го, Йемен. Ошол жерде от чыгат экен. Мин qaри Адан, Адандын ошо ортосунан дейт. Адан деген жер экен өзүнчө. Тасуқун нас илал махшар. Адамдардын бардыгын ошол от акырын айтып кете берет экен дагы. Кайсы жерге чейин алып барат? Мына Шам мамлекет жака алып барат экен. Шам мамлекетинин жерине алып барат экен. Ошол жерде топтолупчу. Алгандай от экен. Ол түнү дагы, күндүзү дагы өчүп калбаган от экен да. Бардыгын топтогондон кийин гайып болуп кетет экен. Бар топтогондон кийин мына гайып болуп кетет. Ошондон кийин анан Исрафил сур тартат экен. Бул 10-чу белги. Бул аламаттар айтылгандан кийин Исрафил сур тартканда ошол анан бардыгы анан талкананып, ошол жерде бар жок болот экен туугандар. Мынакей агай мусулман бир туугандар, кыямат кайым өзү мындай деп билиңиз да, бул жаман адамдардын башына келе турган нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тaqуму саа хатта юқал фил ард Аллах ва фи риваят нухра ла илаха иллаллах." Алла деген адам бу дүйнөдө болсо, же ла илаха иллаллах деген айткан адам бу дүйнөдө болсо, ага кыямат болбойт деген да. Ушу бир адамдын берекесинен асманда жамгыр жаап, күн чыгып, жаныбарларга жашоо, суу, дарыя, агындар, өсүмдүктөр, канаттуулар учуп жүрө берет экен ыймандын берекесинен. Качан ошол акыркы адам дүйнөдөн өлгөндө ааламга кыямат болот экен. Ааламда жаман гана адамдар калат экен, жакшы адам калбайт экен. Ыймандуу адам калбайт экен.